Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында мамлекеттик кызматкер катары айлыгы айына болжол менен 100 000 сом экенин билдирди. Анын айтымында министрликтеги айрым түзүмдөрдүн кызматкерлери чарбалык эсептин негизинде иштеп, аткарган ишинин көлөмүнө жараша 300 000ден 500 000 сомго чейин эмгек акы алышат. Бул каражат республикалык бюджеттен эмес, өздөрү тапкан кирешеден төлөнөт. Министрликте 100гө жакын кызматкер бюджеттен айлык алса, 2-2,5 миңдей кызматкер чарбалык эсептин негизинде эмгектенет. Орунтаев жогорку айлык алган адистер жеринде текшерүү, геодезиялык өлчөө жана башка татаал иштерди аткарышаарын белгиледи. Кыргызстанда өзгөчө кооптуу синтетикалык баңгизаттарды туруктуу түрдө ташып келүү жана сатуу каналын уюштурган эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришкендей, атайын операциянын алкагында кылмыштуу топтун мүчөлөрү болгон Кыргызстандын 3 жараны 1999-жылы туулган ЮСБ, 1999-жылы туулган БУА жана 2008-жылы туулган МАО кармалган. Алардын унаасын жана үйүн тинтүү учурунда болжол менен 2 килограмм 405 грамм синтетикалык зат табылган. Мындан тышкары баңгизат көмүлгөн 60тан ашык жашыруун жай аныкталып, андан 3 килограмм 335 грамм зат казылып алынган. Натыйжада мыйзамсыз жүгүртүүдөн жалпы 5 килограмм 740 грамм синтетикалык баңгизат алынды. Адистердин эсебинде бул көлөм 20-25 миң бир жолку дозага барабар. Ал эми анын көмүскө базадагы чекене баасы 30 миллион сомдон ашат. Белгилегендей учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана баңгизат жеткирүүнүн кошумча жолдорун аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги Ашкабактан мол түшүм алууну каалаган дыйкандар үчүн маанилүү сунуштарды ортого салды. Ведомствонун маалыматына караганда, Франциядан алынып келинген Лимонде провенцал сортунун 1 килограмм үрөнүнөн 3,5 миң көчөт алууга болот. Салмагы 6-10 килограммга чейин жеткен бул ашкабактын түшүмдүүлүгү туура технология менен гектарына 70-150 тоннага чейин жетет. Ашкабакты күн ачык тийген, топурагы жумшак жана борпоң жерге эгүү зарыл. Нымдуулугу ашыкча же суу токтоп калган аянттарга экпөө сунушталат. Алгач өсүмдүктүн өсүшү үчүн азотту, жер семирткичтер, ал эми гүлдөө маалында мөмө байланышы үчүн фосфор жана калий аралашмалары берилиши керек. Бишкек шаарына келген жарандар үчүн транспорттук карталарды сатуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маселе шаар мэри Айбек Жунушалиев менен Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын директору Талант Капаров катышкан кеңешмеде талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө мэр шаарга жеке унаасы менен келген жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында автобекеттерде транспорттук карталарды сатууну уюштурууну тапшырды. Демилгеге ылайык башка аймактардан келген жарандар унаасын автобекеттен аймагына калтырып, коомдук транспортто жүрүү үчүн атайын карталарды сатып ала алышат. Бишкекте балдар арабасын колдонгон ата-энелерди коомдук транспортто жол киреден бошотуу сунушталууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Бул маселе шаар мэри менен Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасынын директору Талант Капаров катышкан кеңешмеде көтөрүлдү. Жыйындын жүрүшүндө шаар башчысы тиешелүү кызматтарга бул демилгени ишке ашыруу механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Жоболорго өзгөртүү киргизгенге чейин демилгени ишке ашыруунун жол жоболорун даярдап, аны 1 айлык пилот режимде сынап көргүлө. Бул мезгилде калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, пилоттук долбоорлордун жыйынтыктарын талдап чыккыла. Андан кийин Бишкек шаардык кеңешменин кароосуна сунуштоо үчүн тиешелүү чечимдердин долбоорун даярдагыла деп тапшырды мэр. Кыргызстанда электромобилдерге болгон кызыгуу өсүүдө. Буга импортко берилген жеңилдиктер электр энергиясынын арзандыгы жана кубаттоо инфраструктурасынын өнүгүшү негизги себеп болууда. Экономист Кубат Рахимовдун айтымында, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында электромобилдерди импорттоого берилген жеңилдиктердин мөөнөтү узартылып, импорттук квота дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошол эле учурда жеңилдиктер ички рынокты өнүктүрүүгө багытталышы керек. Анын белгилешинче, электромобилдердин
негизги артыкчылыгы пайдалуу чыгымдарынын аздыгы. Бирок бул тармакта электр кыймылдаткычтарын жана аккумуляторлорду оңдоочу адистештирилген тейлөө борборлорунун жетишсиздиги дагы эле негизги көйгөй бойдон калууда. Экономист ошондой эле электромобилдердин кеңири жайылышы өлкөнүн энергетикалык мүмкүнчүлүгүнө түздөн түз байланыштуу экенин белгиледи. Анын пикиринде жакынкы 15 жылда Кыргызстан үчүн эң ыңгайлуу чечим гибрид автоунаалар болуп саналат. Ошондой эле чакан электромобилдер үчүн жеңилдиктерди сактап, кымбат автоунааларга транспорт салыгын киргизүү адилеттүү кадам болмок деп айтылат маалыматта. Ош шаарында жаңы агро өнөр жай комплекси курулуп, 1000ге жакын жаңы жумуш орундар түзүлөт. Жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышкан президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев жакындан таанышып чыкты. Чарбалар келип, акчасын салып, ошо даяр иштетип кеткендер. Долбоор 75,5 гектар аянтка ишке ашырылып, аймак 18 лотко бөлүнөт. Бул жерде эт жана сүт багытындагы мал чарбалары, ошондой эле эт, сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар курулаарын Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев билдирип өттү. Маалыматка ылайык, аталган жер тилкелери фермерлерге жана жеке ишкерлерге ижарага берилет. Бизге болгон сын болуп атпайбы, жана скверлерди, парктарды ачсак, эме паркты жейбизби, ишкана ачпайсыңарбы, иш орун түзбөйсүңөрбү деп сындайт да. Анан биз ошого мен ошо сынын баарын көтөрүп туруп тургачы, көрөсүңөр, бир аз күтүп турга айтып жүргөнбүз. Ушу айтып жүргөн иш орундарын түзө турган ишканалар ушул жер. Аталган долбоор толук ишке киргенден кийин 1000ге жакын туруктуу жумуш орду түзүлөт. Учурда комплекс үчүн 1 миллиард сомдон ашуун инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышкан президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев долбоорлорду жогору баалап, өз убагында ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Эмне үчүн буну жасап атабыз? Бул жерде жумуш орун. Анан кийинки биз мындай айткандай өндүрүштүк маданиятты жаңыдан жасап атабыз. Бизде азыр өндүрүштөр ачык айтканда анча-мынча шаардын ичине кирип кеткен, райондун центрлерине кирип кеткен, ушулардын баарын сыртка чыгып атабыз. Мына бул жерде азыр биз Ош шаардын долбоорун көрүп атабыз. Бул жерде бүт баягы айыл чарба багытындагы өндүрүштү бул жака алып чыгайын деп атышыптыр. Менин өз негизи миссиям бул жерге инвесторду тартып келиш. Азыркы тапта Ош шаарынын мэриясы тарабынан Коңур жаз тилкесинде көлөмү 20 000 куб метр болгон суу кампасынын курулушу жүрүүдө. Ал пайдаланууга берилгенден кийин агро өнөр жай комплексин жана анын айланасындагы 400 гектар кайрак жерди суу менен камсыздайт. Бул фермерлердин тоют маселесин жеңилдетип, айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.